Жаман чоң екен ғой. Қарабайсыз тұрғанда чычырканакты mo жақтан тартсаң mo жақтан. Үйдүгө калып кеткен адамдар жетишпейт. Азыр Япония ушул чычырганактарды изилдеп келип атат. 100 гектар жерден ашык жерге тигилсе деп андай завод коебуз Кыргызстанга деп. Мөмөсү ден соолукка бул король витамин бул дагычы. Мунун жалбырагы да ден соолукка пайдалуу. Силер да көрүп жүрсөңөр керек, Айсулуу деген кыз бар. Ошол дагы Япония менен иштешип, ушул нерсени чычырканакты Тилек Токтогазиев дагы пропаганда кылып жүрөт. Ушул нерсени көбүрөөк өстүргүлө. А мороженое турбайбы? Ооба, холодильникте турат, тоңдурган. Мына тоңдуруп коюп тур туугандар. Биздин катталуучулар, дыйкандар, чычырканакка кызыккандар, орусча облепиха. Дагы Азамат байкенин дагы бир полясына келдик. Көлдө бул сонун кылып чычырканак өстүрөт экен. Мына чычырканак поляны көрсөңөр, бизде дагы Азамат байке чычырканакка кызыккан дыйкандар көп да. Анан ушунун дагы сиз өзгөчөлүктөрүн, пайдасын, ден соолукка пайдасын, экономикалык жактан пайдасын айтып берсеңиз жакшы болмок. Анан кийин биздин азыр көбүнчө бизде түштүктө, Москвада, кыргыздардын баардык жерде, кайсы жерде кыргыздар болсо көрөт да. Анан кийин чычырканак десең эле жанагы суунун жээгинде өскөн, колго тикенеге сайылган чычырканакты элестетишет да. Анан азыр ошонун экөөнүн айырмасын айтып берсеңиз. Баштаганда эле айталык, урматтуу көрүүчүлөр, бул жер биздин атабыз, жанагындай бизнес атабыз деп коебуз, бизнести үйрөткөн, ишти үйрөткөн Таокенов Талайбек атабыздын жери. Негизгисинен бул жер ошонун жери, атабыздын убакыты болбогон себептен, өзү баягындай жумушу көп болгон себептен бизге ушуну көргөзүп, баягындай элдерге көргөзүштү, бизге тапшырган. Бул ошол азыр атабыздын жеринде турабыз. Ушул чычырганактарды 5-6 жыл мурун эч ким баштай элек эле атабыз ошол Новосибирскийден барып, алып келип, эксперимент кылып, көргөзүп, ушул деңгээлге жетип отурат. Атабызга рахмат айталы, Кыргызстан үчүн ушунча кошкон салымы. Монун баары жөн эмес. Азыр өтө көп өткөндөгү тартып кеткенден кийин бизден дагы силердин келгениңер рас болду. Суроо талаптар өтө көп. Ушул бактын отурулганына канча жыл болду? Бул жер отурулганына 2019 жылы 18 апрелде отурулуп башталган. 20, 21, 22. 3 жыл эле ушунча жото. 3 жыл, 4-үнчү жылга кетти. Таза убактысы ошондой. 4-үнчү жыл болсо жакшы жетилиптир мунун немеси. Чычырганак жөнүндө айтып кетсек, бул эки эмеде тигилет да. Бул башка культуралардан салыштырмалуу, мисалы үчүн биз иштеп аткан малина, карагаттардан өзгөчө. Бул аталык, анан энелиги болуп ошондой өсөт да. Аталыгы мына могул биринчи катар аталыгы көрүнөр, буякта түшүн байлабайт, бул чаңын эле берет. Бул болбосо булар байлабай коет. Могул жактан эмеден батыштан чыгышты көздөй шамал болот, ошол шамал жагына бир катар ушундай аталыгы тигилген гном деген сорт. Анан унутуп калып, же болбосо алсак байлабай атат деп, сөзсүз ушуну биринчи эле эске алыңыздар. Ар бир 6, 7 же 5ке бирден аталыгы тигилиш керек. Бул жана перекрестное опыление деп айтылат, ар кандай айтылат, туура айтасызбы? Аталыгын эске алып коюңуздар. Бул түшүн бербейт, бирок муну тикпесеңер, бул такыр байлабайт. Өтө өзгөчө башка культура. Туугандар, могу аталыгы атасын тикпесеңер, энелери бала бербейт. Бала бербейт экен да. Ооба, эми ошондой. Кыскасы жаратылышы ошондой. Укмуш жаратылып, башкача жаратылыптыр. Кээ берсеңер азыр биздин неме. Анан урматтуу туугандар, баягынтөн бери көп, аябай көп жазуулар, чалуулар болуп атат. Биз силерге бул дагы майдасы калып калган. Могул культурный чычырганак менен жапайы экөөнү салыштырып көргөзөбүз. Мына жапайы бир кичинекей могу бутакты алып келдик. Канча тикенеги бар карап көрүңүздөр. Эми мындай алаканга салып туруп, бул уже колго тийгенде эле эзилип атат. Муну менен жапайыны салыштырабыз. Мен алаканыма салып койсом, өзүнчө бөлүп койсоңуз. 2-де 3-де чоң эле. Колдо алып турган. Майдасы да бол берке. Көрдүңүздөрбү? Могул 3 жапайы жанында, бул жанында чоңдор культурный. Сорт эмне деп аталат?
Мунун эми 6-7 сорту бар, 5-6 сорту келген. Жапайы мунун Алтайский деген сорт бар, дагы эмнеси? Элита, Аурелия, Злата. Элита, Аурелия, Злата ушундай сорттор тигилген. Азыр мына кетип калгандар. Эми жок калса дагы мону көргөзүп атабыз да, буну ушул иштеп аткан жумушчулар ушул жерде 30 аял, 25-30 аял бир 20 күн иштеди окшойт ушул жерде терген. 30 чем-то. 31 ай терилди, ошондо да ушуларды мындай майда деп тербей таштап кеткендер да, мына көрүңүздөр. Бирок жетишпей калды. Анан 37 сотиктен 5 тонна 700 чогулду. Калганы калып кетти. 37 соты жерден ушул чычырганак. Эми бирок туугандар, бир нерсени айта кетели. Бул тиккендин түрлөрү көп. Чычырганактык эми ар кандай түрдө тигилет, мунда бир мыйзамы жок. Могунун атын унутуп атабыз, могу жана биз айткан бири 35 соты, 37 сотыга жакын кылып аябай көп тигилген да. Жиш тигилген бул. Жиш тигилген. Аз жерден көп жыйынтык ала турган эмеси да жолу. Ошондо гана 1 метрден кылып эле тигип салгансыңарбы? 1ге 70 болуп тигилген. Жок, 80. 80 ми даже? 80ге 70. 12 болгону. Анан ушундай кылып жакын тигилет. Бул жак маточный участок, негизгисинен баягы көрөлү деп алып келинген. Бирок маточный участоктон эле быйыл ошо 35 соты, 37 соты жерден 5 тоннадан ашык түшүм алынды ушул биз турган жерден. Мунун свежий эмесин Абдулла байке да бир тартып кеткен, терип аткан малда. Өтө түшүмдүү келет. Бирок туугандар, сиздерге айтып кете турган сөздөр бар да. Бул чычырганакты мисал үчүн кумдак жерлерге тиксе өс алат. Буга суу бериш керек. Кыкты түбүнө салыштын кажети жок, жакшы эмес. Буларга желательно листовой Пашкомка. иштеш керек да, жалбыракка иштеш керек. Анан сугарыш керек. Ашказанга дар деп коет го. Бул король витамина. Ушул чычырганакты король витамина деп коет. Азыр жалаң бизге чалып аткан кишилер ашын сурап, ашказанында язва болуп, ушун менен айыктым эле, ушундан дагы барбы деп чалган кишилер аябай көп. Убагында ушундан ашказан ооруп, язвадан айыкканбыз, тиги оорудан, бул оорудан айыкканбыз, ошого пайдалуу тигебиз деп дагы чалгандар көп. Биз ушуну өстүргөндөн кийин түшүнүп атабыз да, мунун эмне-эмнеге дары экенин. Анткени жана элдик медицина менен заниматься эткендер чалып, бул буга дары мындайга колдонобуз, бизге бер деп сурап атышат да. Тигебиз деп да сурап атышат. Бирок жанагы мен дагы сөзүңдү бөлгөнүм үчүн кечирим сурайм. Неме? Килограммын 285 сом, 300 сомдон алып атабыз да биз. Азыр биз мунун килограммын 170-200 сомдон сатып ийдик. Просто жок калды. Азыр адамдар буга көнөлөк да, бул эрте ушат. 170, анан канча? 200 сомго чейин. 150ден 180ден саткылачы макул. 180ден сатсаңар 5 тонна болгондо нормально акча болуп калыптыр, а? Конечно, шүгүр деш керек. Эми ошол жакшы болду. Эми мунучу айталы деген. Мунун тергени проблемный. Бир күндө бир киши где-то 35 килограммга чейин бир аял терет. Бир аял 30 средний ошондой. Рабочий силага кичине көрөк кетти. Рабочий силага ушунун где-то жарымына жакыны рабочий силага кетет. Муну тигебиз деген кишилер ошону сразу билиш керек да. Учитывать этиш керек. Учитывать этиш керек, эске алыш керек. Анан бул дагы бир жолу айталы, бул кадимкидей эле культурный, мындай малина эмелерди кандай карасаңар, буларды ошондой багып караш керек. Жөн эле тигип, жанагындай талаанын жээгине же суунун жээгине жапайыдай кылып, жапайыга айландырам десеңер болбойт, жыйынтык ала албайсыздар. Муну кадимкидей караш керек. Жанагындай колдон келсе капельный орошение коюш керек. Мунун бир плюсу, жанагындай эмелерге өс алат. Ташта кумдак жерлерге өс алат, башкаларга салыштырмалуу. Бирок сууну бериш керек, анан каша кармаш керек. Көрдүңөр, мына аралап жүрөбүз, тикенеги жок. Ооба. Беркилерди мындай аралай албайсыздар. Анан тикенеги жок жерди мал да көп аралайт. Адам бул кандай погоданы түшөт? Бул суук жерлерге өс алат. Кыргызстандын эң суук деген жердин баарын өс алат. Азамат, сөзүң бөлдүм да. Бизде билесиң, Баткен ысык, Ош ысык, Жалал Абад ысык, анын да суук жерлери бар. Бизде малина болобу, клубника болобу, сразу климатын эске алышат да. Бизде ысык, чычырганак болобу болбойбу? Өс алат, бүт жерге өс алат. Ушундай культура бүт жерге өс алат, Кыргызстандын бүт жерге. Ысык жерге өзү берет. Эң ысык жердин эң просто ысык жерден азыраак түшүм байлап калышы мүмкүн, суусун бербесе. Анан сугарыш керек ысык жерден, сууну караш керек. Мен былтыр Аксыга барып форум өткөргөм өзүм жеримечи.
форум өткөрүп ушу чычырканак, малина, ежевика, клубника тиккиле депчи. Ошол районду полный ошол ягодага өткөрөйүн деп аткам да. Анан кийин бизде мындай суудун жээктери, ошондой мондай чычырканак өзү турган условиялар көп да. Анан кийин ошого бул чычырканакты көл деле азырынча көл деле да бул популярный. Ооба, көлдө эми Баткен, Ош толтура жерге уже эмелерди элдер мындай алып атышат. Результаты барбы? Жок, түшүм ала элек көчөтү кетип атат. Результаты болот. Анткени бул деген эң ошо эмеси оор, климаты оор жерлерге чыгарылган да. Эмеге мисал үчүн эмеде Монголияда өсөт. Монголия деген өтө суук, мындай климаты оор жерлерге өсө алат. Новосибирскийде өсөт. Новосибирскийде оңой менен эч нерсе өсө бербейт, бирок ушулар өсөт да. Мен бир ойлоп аткан жерим Карагат сыяктуу эле бул да суукту сүйөбү дейм да. Сүйөт. Суукту сүйсө ысык жерге байлабай коюу, может чаңдашпай калабы деген. Жок, ысык жерге биз именно Адистен сураганбыз. Именно Адистен. Бул жакта Алматыда профессордун көзөмөлүндө турат. Атабыздын досу Сергей Николаевич Алейченконун көзөмөлүндө. Ошол кишинин айтымында өсө алат. Анткени бул Казакстандын ысык жерлеринде результат берип жүргөн. Азыр ошол жакка да тигилип атат. Булар бирок бир 3-4 жылдан кийин көп деле суу требует этпей калат, тамырын терең саят деп дагы. Эми биз ошону азыр коркуп атабыз да, сууну көп требовать этпей калат деп эле азыр сиз экөөбүз айтып ийсек. Эртең кайрак жерлерге эртең адамдар кайрак жерлерге тигет, жыйынтык болбой калса, бизге адамдар наразы болот да. Биз ошон үчүн мейли кык бербесеңер койгула, кык бербей эле койгула, башкасын бербей эле, бирок суу бергиле деп айтып атабыз да. Мейли кумдак жер боло берсин, таштак жер боло берсин, бирок суу бергиле деп айтып атабыз. Азыр сиз экөөбүз кайрак жерге өсө берет деп айтпай эле коелу, кандай дейсиз? Болду. Туура болот го ошол, Сулуу жерге? Мындай сугарыш керек да, бирок саз жерге тикпеш керек. Саз жерди сүйбөйт. Мурун жана кык төгүлүп турган, жанагындай аябай семиз жерлерге да өсө албайт, өзү характери. Сазга да өспөйбү? Өспөйт сазга. Себеби дегенде берки дикилери дикиден кичине өзгөчөлүк бар. Ошол кумдак, кургак жерлерди сугарып эле өстүрсө, жанагы эң бизде мындай да суу агат го. Акканда анча-мынча жээгинде жерлер калып кеткен да. Бир жолу суу. Жок, эми ал жерлер саз эмес да. Өсө берет, кумдак жерлер болсун, өсө. Ошол жерди сүйөбү деп атам да, бул наоборот. Жок, эми сүйөт деп айтыштан алыспыз, бирок өсө алат деп айталы. Анткени сүйөт десе эле жалаң таштарга тигип, эми мындай ак топурак жерлерге өсө алат, ошону айталык. Өсө бере алат да, кыйналбай, коркпой, суусун берсе. -40 ысыкка кете берет, өсөт. Өсөт да. Өскөн эми -40 өсөт. Анан туугандарга дагы бир айтып коелу. Аба, жакшычы. Өзүнүн мисал үчүн Ошту, Баткенди айтып атабыз, аякта жери түз жерлер аз, анан муну катуу реклама болуп кетип, түз жана малина өсө ала турган, жанагындай кымбат культуралар өсө ала турган жерлерге буларды тигип салбасын да. Буларды жана жайыт жерлерге, ак топурак, жана баничети төмөн жерлер деп коет. Ошондой жерлерге тиккиле деп сунуш айтабыз. Анан анткени мунун өзүнүн плюстары болгону менен мунун да минустары бар. Бир эле минусун айттык, тергенге көп күч кетет. Анан азыр биз эметип калдык да айтып кетели, мунун тергендин көп түрлөрү бар. Колго сразу ящикке терет, момундай бутак кылып кесип алып туруп, бутагы менен эле холодильникке тоңутуп кое тургандай түрү бар да. Анан алынын түрү болсо, эми кыскача айтып кетели, баарын мындай аз убакытта түшүндүрө албайбыз. Мындай бутактарын кесип алып, мисалы үчүн холодильникке саласыз, эмдиги жылы түшүм албайсыз ал бутактан. Бир жыл жаңы бутактарды берет, анан кийинки жыл кайра түшүмгө кирет да, ошондой да жолу бар. Эми мисал үчүн жакын тиксеңиз, бир солун колго терип, бир солун ушул бутагы менен кесип эле холодильникке салса болот, жетишпей баратса. Анан даамын көрдүңүздөр, даамы берки эмеден караганда таттуу. Сиздин оюңузду мен түшүндүм. Эшиктин алдында жакшы огороддо 10 соток жер болсо тигип алыштын кажети жок. Ал жерден башка культуралар менен жакшы пайда тапса болот. Тиксин, малина тиксин, жакшы пайда тапсын, карагат тиксин андай жерлеринен. Буну жанагындай бош жаткан, каралбай жаткан жайыт жерлерге карап тигип койсо. Бирок каша кармаңыздар туугандар. Бул мына тикенеги жок, аралап чыгып атабыз. Муну мал аралайт, мал тепсеп талкалайт. Жөн эле ачык жайыттын ачык жерлерине тигип салса. Каша кармагыла, суу бергиле. Кыргызстандын бардык жеринде тиксе болот экен туугандар. Жүргүлө, эми могу жакта байкемдин малинасы да бар экен, малинасына көрүп карагат бар экен. Бул карагат эмне деген сорт? Карагаттын 3-4 сорту бар бул жакта. Тисел бар,
Рубен, Бенконан, Бенфили. Европейский сорттор. Булардын да көчөттөрү бар. А монда аталары барбы көчөттүн? Бар. Эми биз муну көчөттү саткандачы, Атасын кошуп бересиң. атасын кошуп сатпасак болбойт да. Атасы Анан төртөө түшүмдөрдү бирөө бербейт экенде анан кийин кыйып салбаш керекпиз да. Көчөттөрүн тартыңыздар. Көчөттөр бул жакта. Диге. Муну ала кетеликчи, мындай коюп коюп. Анан сүрөткө керек болот. Ошо ала кетелик. Сүрөтүн таштап турдум. Тиги эмнеге келдик элек? Эмнени айтып аттык элек? Атасы. Биз сатканда туугандар атасын, аталыгын кошуп сатышыбыз керек да. Эркеги деп коет эми. Өзүнүн илимий аталышы да орусча примерно кыргызча которулганда аталык болуп которулат. Анан бирөө түшүм бербейт экен деп аны кесип таштамай жок анан. Аны кесип салсаңар такыр түшүмдөн кур каласыздар. Атасы өтүп кетсе да жаман экен да. Атасы болуш керек сөзсүз. Анан деген атасын болсо эме кылып тигесиздер. Атасы көктөбөй калса дагы болбойт экен да. Ооба. Эме кылып тигесиздер да. Полянын учурдан пайдаланып айталык да. Полянын шамал аяк жагынан болсо ошол жагына аталыгын тигиш керек да. Шамал Көбүнчө шамал болгон жагына. чаңдаштыра турган го. Анан бул жак болсо могул малинанын сорту Брянская дива. Муну дагы ошол Окенов Талайбек атабызга тиешелүү. Ошол киши алып келип тиккен. Бул сорт да ушундай өзгөчө сорт, Россиядан чыгарылган сорт. Бандай ошо Алейченко деген биякта профессордун көзөмөлүндө ошол сорт эң жакшы сорттордун бири деп көргөзгөн себептен алып келип тигилген. Мына түшүмү көрүңүздөр. Бар дагы. Бүгүн ошо 14-сентябрдагы түшүм да. Көп жолу терилип алынды. Не кылат экен да, кичине жок деди. Муну айтып көп келип калды. Ошол анан бунун көчөттөрү пока жок, бирок эмдиги аркы жылдарга буюрса ушул малинанын сортунун көчөтү болот. Туурасы ошондойбу? Урожай. Малина сатылбайт көчөт. Жок, ошо көчөт сатылбайт. 2-3 жылдан кийин болот. Азыр малинаны өзүн эле алсаңыздар болот бул жакка келип. Малина сонун өмөлөп тур го бул я. Брянская дива дедиңер, э? Мына туугандар, мен подписчиктер айтып берет, бек сен малина эле жей бересиң, семирип кеттиң дейт го. Бул да карагаттын көчөттөрү бар экен, Көчөттөрү, ооба, бул жак кара, тигил жак чычырганактын көчөттөрү кирип көрүп чыгалык. Жүр чычырганак көчөттөрүн көрүп чыгайын. Могу жакшыраак жагын өтөлүк. Менен Эмнени? Минустарынчы. Жок, айтыш керек, айтпаса айта бериш керек. мынакей. Бул канча жылдык көчөттөр? Бул 1 жылдык, ошо быйыл сатыла турган чычырганактын көчөттөрү. Анан жалпы көрүүчүлөргө, туугандарга кайрылсак, бул чычырганак ошондой культура көчөтү башкалардын көчөтүндөй болуп эле оп-оңой көбөйбөйт. Погрешность көп болот, ошон үчүн жанагындай эми болушунча быйыл алып жетишкениңиздер, быйыл алгыла, эмдиги жылга дагы көп көчөт чыгарабыз деген план бар. Эмдиги аркы жылга дагы 23, 24, 25 жылдарга чейин 2000 пландай бериңиздер. Мунун 1 жылдык, 2 жылдык болуп бөлүнө бөлбөйт? 1 жылдык апрелде. Могул 1 жылдыктар. Чоңу барбы, жокпу? Жок, ушулар сатыла турган көчөттөр. Сатыла тургандарбы? Биз аларды мондайын тиккенбиз болгону. Эң чоң ушундайын тиккенбиз. Бат эле жетип кетти ба? Просто кароо жакшы болсо болду. Кароон келтирет экенсиз да? Атайын келген адис балдар бул жактарда ошо талай атабызга чогуу иштеген балдар. Жардам беришет. Бул жак өсүп атканы ушул Нияз ушул жигиттердин аракети менен, мээнети. Өтө мээнеткеч балдар. Мээнетти сыйлаш керек. Молодец. Нияз өзү агроном. Нияз өзү кадам жайдан. Жок, Нияз практик дыйкан. Туурасын айтыш керек. Жакшы, жимде ал жанагы тиги жакта дагы мөмөлөп турган көчөттөрдү көрбөйлү? Ошону көрөлүк, ошону менен бүтүрсөк. Азыр бул да чакан кичинекей холодильникте
ушу малина, могул чычырганактардын турганын көрүңүздөр. А бул замороженный турбайбы? Ооба, холодильникте турат, тоңутулган. Мына тоңдуруп коюп тур туугандар. Малиналар да тоңдуруп коюп тур. Зыңкый эле тоңуп туруп, бияк канчада турат? Минус 18 да. 20. Минус 20 дабы, бияк шыгырап муз болуп калган да. Эми сиз эме жагынан айтып бериңизчи көрүүчүлөргө. Жапайыны жеп көрдүңүз, анан бул культурныйды жебедиңизби? Культурныйдын даамы жапайыга караганда жакшы экен. Даамдуу да болот экен. Азыр мына мен операторумда көрдүңүз. Жеп алып. Даамдуу го байке да. Канча сотой? Могул жак 2020 жылы тигилген облепиха. Бул жакта эле мына караңыздар, могу биринчи катар эркеги. Эч түшүм жок бул жакта. Анан мындан ары карай түшүм башталат. Булар терилбей эле, жетишпей калып эле калгандагы чычырганактар. Мынаки. Чычырганак дейсиңерби? 22-3 жыл болгондо ушундай түшүмгө кирет. Бул маточный участок туугандар. Ушул жактан атайын маточный, ушул жактан матка алабыз. Чоң экен му? Не? Жаман чоң экен го. Ушу негизи алчадай. Муну жанагы жапайы менен салыштырса жакшы болот. Жапайы барбы? Каякта ал жана жапайы? Салыштырганда. Жапайыдан. Каралачы туугандар, чычырганак могу жактан тартсаң, могу жактан. Массага. Üzülüyor kalıp gitti de adamlar yetişmeyince. Bunu көбүрөөк тигиш керек экен. Көбүрөөк тигип, объемго чыгып, муну тоңдуруп, же майын сыгып. Ошол боюнча силерге айтып кетели. Азыр Япония ушул чычырганактарды изилдеп келип атат. 100 гектар жерден ашык жерге тигилсе деп мындай анализ жүргүзүп атышат. Завод коебуз Кыргызстанга деп. Бул чычырганак жөнүндө айта кетели, туугандар, мунун бир да жакшы өзгөчөлүк айта элекпиз. Бул чычырганактын эми мөмөсүн эле карап атпайбыз жанатан беричи. Мөмөсү ден соолукка бул король витамин бул дагычы. Мунун жалбырагы да ден соолукка пайдалуу. Заводдо жалбырак иштетилет. Витамин деген витаминди айтып атасыз же башка сөз бар? Жок, ушу витамин деген витамин. Анан Кыргызча. Витамин. Могу жыгачтары, сөңгөктөрү дагы иштетилет. Сөңгөктөрү да ден соолукка пайдалуу. Жеп жолайм. Мунун тамыры да ден соолукка пайдалуу. Жеп жакшы витаминге тойнуп алыңыздар. Мен өзү ягадан бардым эле витамин. Андай айтыш керек да кишилергечи. Баягыдай үзгөндө кыйналган турган болсо, могу жерден үзүп туруп эле кесип туруп тоңдуруп алгандан кийин бул жагда азамат айтпады, жаңы чыгат. Көчөт өзүнөн өзү жашара берет. Жашара бергенде мындай да. Мен мисалы муну кол менен терип алсам, кийинки жылы ушул жерден түшүм бербейби? Берет. Жок, ол жерден эмес, могу жерден берет уже. Экинчи жыл берет. Могу жерден кесип алсаңыз, могу жерден жаңы ноодо чыгат да көчөт жашара берет. Мисалыга шаптоол алма. Жок, мен мындай, мен экономикалык жагын карап атам да. Мен жылда түшүм алгым келип атат мындай. Сиз жылда алсаңыз, алыс эле кылып ала бересиз. Жылда ала бересиз. Ал өргөндө 40 салсам кийинки жылы албай калып атпайм. Жок, сиз зато көчөтүңүз көпкө жашайт да. 20 жыл жашап турганда. Бул деген эки түрү бар. Ошондой туура айтыш керек да. Жана сен айтып аткан бул атын унутуп атабыз, бул бир түрү. Муну профессорлор талашып атат да азырчы. Ушундай кылган выгодный деп айтат. Муну кыркып алып эле сөңгөгү менен холодильникке тоңутуп алып кыштата шашпай иштеткен. Анан бир жыл эс алдырып туруп кийинки жылы байлайт да. Мисалы үчүн бул мындай. 1 гектар жер болсо 50 сотыйын быйыл кыркасыз, эмдиги жылы тиги 50 сотыйды кыркасыз, бул өсөт да. Бирок бул деген ошондо жана аз жерден аябай көп жыйынтык алганга мунун өзүнүн да аты бар. Биз баягы илимий өзүбүз мунун адиси болбогондон кийин толук айта албай атабыз, бирок илимий аталыштар бар. Ал бир түрү бар. Экинчи түрү кадимкидей эле жана баг отургузгандай эле 3 метрга 1 метр, 4 метрга 1 метр кылып отургузасыздар. Андан жылда түшүм ала берип, жылда омоложение кылып, алма өстүргөндөй эле бутап өстүрө бересиздер да. Эки түрү бар. Негизги чоң эки түрү бар жалпы. Сонун экен. Чычырганаңар. Мунун көчөттөрүнүн неме бизден туугандарга жеткирип берсеңер эле болду.
көчөттөрүн жеткиребиз, салып ийебиз. Азыр уже предоплата кылып башташты туугандар. Ошолордун баарысын жазып алып, быйыл эгер көчөт жеткире албай калсак, Тарымбай эмдиги жылга даярданып турушун. Эмдиги жылы көп көчөт, мына маточный участокты көрдүңүздөр. Мага иштей турган балдарды көрдүңүздөр. Мага Адистерди. Мага чычырканак жакты. Бизге деле жакты. Сонун экен, немеси мунун переработка кылып Японияга экспорт кылганга сонун мүмкүнчүлүк бар. Япондор келип атат. Жанагы силер да көрүп жүрсөңөр керек, Айсулуу деген кыз бар. Ошол дагы Япония менен иштешип, ушул нерсени чычырканакты Тилек Токтогазиев дагы пропаганда кылып жүрөт. Ушул нерсени көбүрөөк өстүргүлө. Япондор даяр экен депчи. 10 күн мурун япондор келип кетти. Япондордун делегациясы келди. Алар биякта бар экенин угуп, жанагындай өкмөттүк эмес, атайын эле өзлөрүнүн иш сапары менен келди. Биз дагы баягындай өзүбүзгө мындай частный болгондон кийин, мындай эч кимге эмеси жок эле япондорду тоздук, өзүбүз эле мындай деңгээлде баягындай эки бизнесмендердин деңгээлинде неофициальный жолугушуу болду япондор менен. Япондор булардын анализине терип кетишти. Оз тийип көрүштү, специалисттери келди, өтө жактырышты. Анан Кудайым буйрса, ушуну Япония либо тоңутуп алып Японияга алып барып май чыгарабыз деп атышат, эки жолун карап атышат. Либо ушул Кыргызстанга эле завод орнотуп туруп, Кыргызстандан майын чыгарып, майын Японияга алып кетебиз деп атат. Мунун майы ден соолукка өтө пайдалуу, өтө баасы кымбат, мындай табылбаган майлардын, мындай дефицит майлардын бири. Бул мындай экен, мен түшүнүгүм боюнча, туугандар. Азыр могу жыш болуп тигилген дагы жанагы профессорлордун айтканын да атпайсызбы? Ооба. 1 метр 80 сантиметрден кылып тигипчи. Мен түшүнүгүм боюнча буну ошол сиз айткандай 50 соток кылып туруп, быйыл моуну кыркып алып туруп түшүн бергенчи, тазалап, муну мисалы аралап териш кыйын экен да. Ошо кыркып алганы прибыльный деп окшойт да. Жок, эме туугандар, эмесин айталым, мындай оңоюн. Эки түр промышленный масштаб болот, көп өндүргөн. Анан бирөө 5 сотый, 3 сотый агоротун өндүрөт, мисалы үчүн эл ичинде түрү көп да. Бул да жарай берет, тигил да жарай берет да. Бул болгон эле бир түрү. Анан талашып атат, бул жакшы десе, кээ бир профессорлор тигилде бактай кылып тиккен деле жакшы деп кээ бир айтып атат да, муну талаш маселе. Өзүңөр өстүрүп, экөө тең жакшы. Өзүңөр өстүрүп эксперимент кылып көрөлү эле, ооба. Эксперимент кылып көрөлү. Бул питомник да, ошонго жакын тигилген, ошол жерине айтып коюп. Бул эми бул питомник экен. Маточный участок алганга бул, именно маточный матка алыш үчүн жанагындай. Мына быйыл көрдүңүздөр, могу түшүмдү көрдүк, эмдиги жазга ушулардан матка алып туруп болушунча көп эмеге отургузабыз жерге, көчөткө, ооба. Бул сорт кандай аталат? Ушул сортту жайылтыш. Сорт бир 4-5 сорт бар. Эң негизгиси Алтайский деген сорт. 7-8 сорт бар. Анан булардын арасында кээ бир сорттор бар, майды көп бере турган сорттор бар. Именно майын көп бере турган. Кээ бири бар, түшүмү эмеси көп болгончо. Тетрадта да главный сортторчу баары. Эсте калбайт. Жазылган. Короче, чычырканак экен да. Чычырканак культурный силер көргөн. Ошо көчөттөр бизде бар, кайрылыңыздар. Жер жеп алыңыздар. Чымчыктарды алып жейт. Муну тергени токтотуп салган. Бул уже ичинен ачый баштады да, бузулупчу көбү. Тердешкер эле. Ким мындай тартып койчу. Жакын. Бирөөнү үзөйүн десем жарылып кетти го. Ошо бышып баратканда уже жетишпей баратканда ушундай болуп баштайт. Мон.